Өкмөт башчы Улукбек Марипов ишкерлер менен бирге дарак отургузду. Бала бакчалары жабылып, мектептер кайрадан аралыктан билим алууга өтөт. Тазалыктын 700 кызматкери жаңы формалуу болушту. Муфтият быйылкы жылга карата битир садаканын өлчөмүн бекитти. Эртең 8 апрелде өлкөдө күн жылуу болот. Премьер-министр Улукбек Марипов 7 апрелде Бишкек шаарындагы сейил бактардын биринде бизнес жана IT компаниялардын өкүлдөрү менен дарак отургузду. Ал анда сөз сүйлөп, экономиканы өнүктүрүүдө өкмөттүн бизнес менен өнүктөштүгү маанилүү экенин айтты. Мариповдун сөзүнө караганда, учурда өкмөт ишкерлерди колдоо чараларын кабыл алуу аркылуу экономиканы калыбына келтирүүгө бардык аракетин жумшап жатат. Ишканаларда кичи жана орто бизнести колдоого алуу боюнча иш жүргүзүлүүдө. Каралып жаткан демилгелердин баары экономиканын конкреттүү тармагынын өнүгүүсүнө талдоо жүргүзүүгө, бизнестин сунуштарына негизделип жатат, деди Марипов. Ал бүгүнкү отургузулган көчөттөрдү бизнес жана жаңы диалогдун башталышына саамалык катары баалады. Борбор калаада 12 апрелден баштап коронавируска байланыштуу кырдаал турукташканга чейин балдар бакчасы кайрадан жабылып, окуучулар онлайн окууга өтөт. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, мындай чечим шаардын эпидемиологиялык комиссиясынын жыйынында кабыл алынган. Шайлоо тилкелери жайгашкан 14 бала бакча 2021 жылдын 8 апрелинен тарта жабылат, деп айтылат маалыматта. Мэриядан кошумчалашкандай, учурда шаарда санитардык көзөмөл күчөтүлүп, чарбалык субъекттер боюнча мобилдик бригадалардын саны көбөйтүлгөн. Тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери жаңы формалуу болушту. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, кийимдин 700 комплекти көчө шыпырган кызматкерлерге жана демонтаж боюнча бөлүмгө таратылган. Учурда тазалыкта иштеген адамдардын саны 1462 түзөт. Анын ичинен 693 көчө шыпырган кызматкерлер. Буга чейин жүк жүктөгөндөрдүн, таштанды ташыган унаа айдоочуларынын жана ала тоо аянтын караган бригаданын униформасы жаңыланган. Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңеши жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы өлкө боюнча 2021 жылга карата битир садаканын баасын бекитти. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка ылайык, 2021 жылы ар бир адамдан битир садаканын өлчөмү 1 кг 600 грамм буудай, 1 кг 600 грамм мейиз, 1 кг 600 грамм un, 3 кг 200 грамм арпа, 3 кг 200 грамм курма. Битир садаканы берүүчү адам жогоруда көрсөтүлгөн баалардын кайсынысынан чыгарса өз ыктыяры, бейбечара муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөгүнөн чыгаруусу абзел. Бул азык-түлүктөрдүн баалары туруктуу эмес, алардын салмагына көңүл буруу керек. Битир садаканы бул азыктардын баасындай акчалай нарк менен берсе болот. Белгилей кетсек, быйылкы ороз айы 13 апрелде башталаары маалым болду. Кыргыз-Гидромет борборунун маалыматы боюнча, эртең 8 апрелде Ысык көл, Нарын областарынын айрым райондорунда жаан, тоолуу аймактарда кар жайт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +3, +8, күндүз +16, +21. Талас жергесинде түнкүсүн +2, +7, күндүз +16, +21. Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында түнкүсүн +4, +9, күндүз +18, +20. Ысык көл облусунда түнкүсүн 0, +5, күндүз +6, +11. Нарын Дубанында түнкүсүн -2, +3, күндүз +6, +11 градус жылуу болот. 8 апрелде Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн +5, +7, күндүз +19, +21 градус болот.